Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыз адабият сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе сабакка көңүлүбүздү буралы. Адабият сабагы 7-класс мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз Кусейин өмүр чыгармачылык жолу туурасында таанышабыз балдар. Жана Кусейин Карасаевдин кандай чыгармалары бар? Мына ушул туурасында бүгүнкү сабагыбызда кыскача маалыматтарды ала алабыз. Анда эмесе Кусейин Карасаев балдар 1901 жылы, кээ бир маалыматтар боюнча 1902 жылы деп дагы айтылып келе жатат. Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтой айылында төрөлүп туулуп өскөн экен. 1914-1916 жылдары бул Караколдогу Орус Тузем мектебинде окуган. Жана Тири карак, Зерек бала Пушкиндин ырларын жаттап, орус тилине аябагандай кызыгып, орус тилинде көп сөздөрдү үйрөнгөн экен. 1916 жылдагы Алама түркүндө качып барат. Жаш Кусейин турмуштун аябагандай кыйынчылык, оор запкысын тартат. Кой багып текесүрөөнүн бийлеген Кытай чек арасындагы тилмеч сакчысынын баласын окутуп, жан баккан күндөрү болгон экен. Мына ушинтип өзү билимдүү болгондуктан эмне кылган экен? Жанагындай кыйын, оор күндөрдү өткөргөн экен. 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуган экен. Кыргыздын туңгуч газетасы Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна да кирет. 1924 жылы жана 1925 жылдары Орто Азияда Мамлекеттик университетине жумушчулар факультетинде сабак берген экен. 1924 жылдан 1925 жылдары. 1926 жылы Ишеналы Арабаев экөө Жаңылык китебин жазышкан экен. Терең билим алуу максатында Ташкенттеги окуусун таштап, 1928 жылы Ленинград шаарындагы Чыгыш институтунда түркологиялык семинариясына кирип, араб сөздөрү менен анан ал жерден Константин Юдахин экөө кыргызча, орусча сөздүктү түзгөн экен. 1931 жылы бул адабият жыйноо инструкциясын жазып, эл арасынан Манасчы издеп айтылуу Саякбай Каралаевди алып келип, ошо Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосун жазып алууну уюштургандардын бири деп айтсак жаңылышпайт экенбиз. 1941 жылы согуш башталып, аскерге барбай турган буйрук беришет. 1944 жылы кандидаттык диссертациясын жактап, чыгармачылыкка катуу киришип, бир нече китеп жазат. 1946 жылы КПССтин мүчөсү болуп иштейт. 1949 жылы кылдан кыйкым таап, Кыргыздын мыкты жигиттери Саманчин, Бектенов, Байдиев жана башкалар камакка алынат. Университетине чакырып келип калат. Ошентип Каргашал жылдын укуругу Кусейинге жетпей калат. Бирок ошентсе дагы бир сыйра камалып чыгат. Карасаев 1998 жылы каза болуп, сөөгү өз жерине коюлат. Мында Айша апанын айтуусунда, жубайынын айтуусунда Карасаев көп иштеп, көп жазганына байланыштуу 5 машинканы иштен чыгарган дегенди айтат. Жалган жала куугунтук болгондо бул киши капкачан доктор, академик болмок. Бир жолу Чыңгыз Айтматов өзүнүн айдоочусун жөнөтүп, аксакал, сиз чарпылбаңыз, жаза бериңиз, архивге бериңиз,
кийин эл өзү сиздин чыгармаларыңызды окушат деп айткан экен. Эмгектери жаңылык чоңдор үчүн окуу куралы 1927 жылы латын араб тилинде чыккан экен. Ал эми орусча, кыргызча сөздүктөрү 1938 жылы чыккан. Орусча, кыргызча дагы сөздүктөрү 44 жылы. Кыргыз тилиндеги жөндөмөлөрдүн семантикасы 1944 жылы чыккан экен. Кыргыз ырларынын түзүлүш системасы жөнүндө 1946 жылы чыккан экен. Мына балдар, бул Кусейин Карасаевдин эмгектери. Жаңылык, орусча, кыргызча сөздүктөрү жана кыргыз тилиндеги жөндөмөлөрдүн семантикасы жана кыргыз ырларынын түзүлүш системасы жөнүндө эмгектерин жазып калтырган экен. Дагы эмгектери жаңылык чоңдор үчүн окуу куралы 1927 жылы латын арабинде жазылып чыккан экен. Жаңылык деген ат менен 1927 жылы. Кыргыз тилиндеги жөндөмөлөрдүн семантикасы бул 1944 жылы жазылып чыкса, кыргыз ырларынын түзүлүш системасы Советтик Кыргызстан номер 1 деп 1946 жылы жазылган экен. Орфографиялык сөздүктөрү 1956 жылдары. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү 1966 жылы. Түгөйлүү сөздөр бул 1971 жылы жарык көргөн экен. Ошондой эле Манас сөздүгү 1990 жылы. Манас эпосундагы көөнө сөздөр түшүндүрмөсү, баштан өткөн мажаралар, накыл сөздөр 2 томдук. Манас эпосундагы накыл сөздөр тууралуу эмгектери жазылып чыккан экен. Андан тышкары өздөштүрүлгөн сөздөр Күлкү наама, Кусейин наама, Өмүр баян китептери дагы жарык көргөн экен. Ошондой эле биз кайталап өткөндөй, кандай эмгектер менен таанышып биле алабыз дегенде биз айта алабыз балдар. Орфографиялык сөздүктөрү, кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү, түгөйлүү сөздөр, камус наама Манас сөздүгү, Манас эпосундагы көөнө сөздөр түшүндүрмөсү, баштан өткөн мажаралар, накыл сөздөр, өздөштүрүлгөн сөздөр, Кусейин наама, Өмүр баян китеби, Күлкү наама деген эмгектери эмне кылган экен, жарык көргөн экен балдар. Булардын баардыгын тең эсибизге салып билип алышыбыз керек. Эми балдар, Кусейин Карасаевдин кандай сыйлыктары, кандай наамдарга татыктуу болгон? Мына ушул туурасында биз кыскача дагы маалымат ала кетели. Сыйлыктары Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Мына ошол кездеги орденди көрүп турасыңар. Бул Кызыл Туу ордени. Манас ордени менен сыйланган экен. Эл аралык даанышман сыйлыгы, даанышман деген сыйлыкка татыктуу болгон экен. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмер деген медальга татыктуу болгон экен. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген Алтоконбаевдин жакшы сөзү менен биздин Кусейин Карасаевдин Каракол шаарындагы үй музейинен кичинекей сүрөтчөсүн байкап көрүп турасыңар. Бул ошол кездеги баягы өзүнүн колунан чыккан эмнелерди көрсөтүп жатат. Ошол кездеги машинкасы Каракол шаарындагы үй музейине эмне кылган экен, коюлган экен балдар. Ошондой эле өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети бар. Балдар, мына муну дагы биз эмне кылышыбыз керек экен, биле жүрүшүбүз керек экен. Кусейин Карасаев
атындагы гуманитардык университети Бишкек шаарында. Каракол шаарындагы Кусейин Карасаевдин мемориалдык музейдик комплекси бар. Бул Каракол шаарында эмне кылган жайгашкан балдар. Мына сүрөтүнөн карап биз бардыгын тең эмне кылабыз билип көрүп алышыбыз керек. Андан тышкары Каракол шаарындагы көчө бар. Кусейин Карасаев атындагы. Касым Тыныстанов Ысык көл мамлекеттик университетинин алдында Тыныстанов менен турган эстелиги бар. Бул кайсыл жерде? Ысык көлдө. Түп айылында көчө бар. Кусейин Карасаев көчөсү. Бишкек шаарында Кусейин Карасаев атындагы көчө бар балдар. Мына балдар. Биз өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп Кусейин Карасаевдин артында көптөгөн эмгектери, жеке эле эмгектери менен чектелбестен ар бир жерде өзүнүн аты айтылып, унутулбай турганы эскерилип жатат. Кусейин Карасаев жубайы Айша Карасаева менен жаш кезинде түшкөн сүрөтү балдар. Жубайы Айша. Андан кийин Кусейин Карасаевдин эстелик тактасынын ачылышы. Бул жерде Айша Карасаева, кыздары Люся, Галя, Алтынай менен 2001-жылы түшкөн сүрөтү. Аялы кыздарынын сүрөттөрү. Айша жубайы, кыздары Люся, Галя, Алтынай деген кыздар экен. Кыргыз алфавитинин түзүүчүлөрүнүн биринчи кеңешмеси. Оңдон солго экинчисин карасак, балдар, оңдон солго карагандагы экинчиси Касым Тыныстан 1926-жылы. Бул жерде кыргыз алфавитин түзүүчүлөрүнүн кеңешмесинде отурган сүрөттөр экен. Эми кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мүшкүл күндөр Кусейиндин жүрөгүндө дагы кеткис дарт болуп, улут трагедиясы болот. Жаш Кусейин жан сактоонун айынан башында айтып өттүк, кой багып, текести бийлеген Кытайдын чек арасындагы тилмеч сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. Мына, бул билимдин пайдасынан эмне кылып атат? Кичине болсо дагы өзүнүн курсагын тойгузуп, аман жүргөнүн билдирип атат. 1921-жылы өз элине, жерине кайтып келип, 1923-жылдан 1924-жылдары Токтаян айылына селревком болуп иштеген экен. Эл оозуна алынып, коомго аралашкан экен. Коомго аралашып, элге бат эле эмне болгон экен? Таанымал болгон экен. Ал эми 1925-жылы балдар Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуган экен. Кийин Кусейин Ташкентте иштеген Абдрахманов, Арабаевдер менен өтө жакын ынак болуп, Кыргыздын туңгуч газетасы Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирген деп айттык. 1924-жылдан 1925-жылдары ошо Орто Азия мамлекеттик университетине жумушчулар факультетине эмне кылган экен? Сабак берген экен. 1926-жылы Ишеналы Арабаев экөө жаңылык китебин жазышкан. Дагы бир сыйра кайталап эсиңерге салып атам. Ал китептен кыргыздын 60% сабатсыздыгын жоюуга жардамчы болот. Ошондой эле Юдахин экөө кыргызча, орусча сөздүктү түзүшкөн экен. Эң биринчи баягы кыргызча, орусча сөздүктөрдү ким түзгөн дегенде биз Константин Юдахин менен бул Кусейин Карасаев дагы эмне кылган экен? Кыргызча, орусча сөздүктөрдү түзүшкөн экен. Бул эки окумушту кыргыз лексикасынын казанында бирге кайнашкан экен, бирге иштешкен экен. 1931-жылы Ленинградтагы багы Энюкидзе атындагы чыгыш институтунун ийгиликтүү аяктап, кайра Фрунзеге келип, Адабият институтуна ага кызматкер болуп
ишке орношкон. Фольклорду жыйноого баягы катуу киришип, Тоголок Молдону нарындан чакыртып келип, анын чыгармаларын алтын фондуга алган экен. Мына ушундай иштерди эмне кылган экен, жазаган экен. Андан тышкары Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Манас сөзүн Манас таанууга биринчилерден болуп киргизген. 1944-жылы кандидаттык диссертациясын жактаган. Чыгармачылыкка катуу киришип, бир нече китептерин эмне кылган, жазган. Мына балдар, 1946-жылы КПСС мүчөсү болуп иштеген экен. Кусейин Карасаевдин айтуусунда Карасаев көп иштеген, көп жазган. Жана көп жазганына байланыштуу эмне кылган экен, артында өчпөс из калтырган экен. Кусейин Карасаев. Жарык көргөн эмгектери, сөздүктөрү. Жарык көргөн эмгектери балдар, бул орфографиялык сөздүктөрү, жана бир сыйра айтып кеттик. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү, түгөйлүү сөздүктөр. Андан тышкары семантика, кыргыз тилиндеги накыл сөздөр, өздөштүрүлгөн сөздөр, күлкүнама, камуснама дегендердин баары тең бир эмне кылган экен, жарык көргөн эмгектер экен. Андан тышкары 1990-жылы Сыдыковдун Тарых Кыргыз Шадмания деген аттуу китеби эмне болгон экен, жарык көргөн экен. Кыргыз ырларынын түзүлүш системасы жөнүндө дагы китептери жарык көргөн. Мына ушундай эмгектерди жаратып келген экен. Мына балдар, Кусейин Карасаев ким болгон, жана Кусейин Карасаевдин кандай эмгектерин биле алабыз дегенде биз эмне кылат экенбиз, жаңылбай эмгектерин айта алат экенбиз. Андан тышкары бул Кусейин каякта туулган жана канчанчы жылы каза болгон, мына ушул туурасында дагы кыскача маалыматтарды алып кеттик. Бул Кусейин Карасаев 1901 же болжол менен 1902 жылы Ысык Көл областынын Түп районуна караштуу Токtoyan айылында туулган деген маалыматты эмне кыла алабыз, айта алабыз. Анын эмгектери бул жаңылык чоңдор үчүн деген, жаңылык деген эмгеги 1927 жылы чыккан экен. Кыргыз тилиндеги жөндөмөлөр семантикасы, кыргыз ырларынын түзүлүш системасы, орфографиялык сөздүктөр, кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү, түгөйлүү сөздөр деген эмгектер эмне кылган экен, жарык көргөн экен. Андан тышкары Манас эпосундагы көөнө сөздөрдүн түшүндүрмөсүн жазып чыккан экен. Андан тышкары дагы баштан өткөн мажаралар, накыл сөздөр, ошол Манас эпосундагы накыл сөздөрдү дагы жазып таштаган экен. Өздөштүрүлгөн сөздөр, Күлкүнама, Кусейиннама өмүр баян китеби эмне кылган экен, жарык көргөн экен. Сыйлыктары Манас ордени менен, Кызыл Туу ордени менен, Даанышман, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери деген наамдарды алган экен. Мына балдар, Кусейин Карасаевдин өмүрү, чыгармачылык жолу туурасында кыскача эмне кылдык, маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе үйгө тапшырма Кусейин Карасаев боюнча окуп, конспектилеп келебиз. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат, саламатта калгыла.